Намазды эмне үчүн бүгүн баштабайбыз? Ар бирибиздин ичибизде жашыруун бир от сыяктуу бул дүйнөдөгү чыныгы максатыбызды түшүнүүгө багыт алган жолубузда жарык берген ишеним учкуну жанып турат. Бирок бул жолдо тез-тез күмөн көлөкөлөрү жана тоскоолдуктарга кездешебиз. Эгер жүрөгүңүз ушунчалык намаз окууну каалап, бирок кандайдыр бир коркуп турган болсоңуз, анда рухтун тереңине үңүлүүнүн жана руханий толгонуунун убактысы келди. Намаз жөн гана бир ритуал эмес. Андагы ар бир кыймыл жана сөз чын ыкластуулук менен ички тазаланууну туюнткан, сиз менен улуу жаратуучунун ортосундагы байланыш көпүрөсү болуп саналат. Белгилүү бир убакытка жасалмалуулуктан алыстап, рухуңуз менен бейпилдикке бөлөнө турган учур. Көпчүлүгүбүз намазды баштоо үчүн өзгөчө учурду күтүп, капыстан руханий өзгөрүүгө дуушар болоорубузду кыялданабыз. Баштоо үчүн эң жакшы убакыт азыр деген белгилүү сөз сыңары жашооңузга жарык жана кубаныч алып келчү нерселерди артка жылдырбаңыз. Физикалык машыгуу денебизге чоң күч жана энергия берсе, намаз да биздин рухубузга бактылуулук жана тынчтык тартуулайт. Айрымдарыбыз бизди өтмүштө калган каталарыбызды эскертип, шылдың иретинде күнөөлөгөн башкалардын аракеттеринен коркобуз. Мурда такыр башкача элең, капыс эле ыймандуу болуп кеттиңби? Бирок бул сыяктуу сөздөр жана пикирлер сиздин чыныгы жолуңузга көлөкөсүн түшүрүүгө уруксаат бербеңиз. Намаз сиз менен Аллахтын ортосундагы жеке сүйлөшүү. Ал жакта сиздин ыкластуулугуңуз жана ишенимиңиз маанилүү. Балким жүрөгүңүздү ар бир күн намаз окууга даяр эмесмин деген ой курчап алышы мүмкүн. Биринчи сапарда эле идеалдуу болооруна таянбаңыз. Акырындык менен, ыкластуулук менен алдыга жылыңыз. Анткени намаз күч сыноочу таймаш эмес. Аллах менен руханий жакындыкка барган улуу жол. Бул жолдо сизди каталар жана коркуулар коштошу ыктымал. Маанилүү болгон кичинекей кадамдар менен болсо да, Аллахка жакындоо арзуусу. Бул адамдар ар бир күндү өзгөчө учурга айлантып, рухуңузду жашоонун ар түрдүү көйгөйлөрүнө карата күчтүү жана чыдамдуу турууга тарбиялайт. Намаз күнүмдүк жашоонун учурумунда таяна ала турган ишеничтүү казык, руханий бейпилдик жана күчтүн булагы боло алат. Намаз аркылуу өзүңүзгө руханий ойгонууну тартуулаңыз. Өзүңүз жана Аллах менен болгон жагымдуу мамиле куруу жолуна уруксаат бериңиз. Жана эч качан унутпаңыз, Аллахка карата бир кыймыл жасаган болсоңуз, ыйык хадисте айтылгандай, ал сизге жакындайт. Кул мага бир карыш жакындаса, мен ага бир чыканак жакындайм. Ал мага бир чыканак жакындаса, мен ага бир кулаш жакындайм. Ал мага бир кадам жакындаса, мен ага чуркап барып жакындайм. Намазды эмне үчүн бүгүн баштабайсыз? Бул видеодон таасирленсеңиз жана маанисин сезе алсаңыз, анда сураныч, лайк басып, жакындарыңыз жана досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Балким сиздин бөлүшүүңүз бирөөнүн руханий ойгонуусуна ташталган кадам болот.